Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Алгач эле жакшы жаңылыктардан баштасак, Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин кечеги айт күнү Курман айт менен бардык Россиядагы мусулмандарды куттуктап кеткен. Ал өз куттуктоосунда бардык жакшылыктарды каалап, жакшы тилектерин жазган. Жараткан Кудайым дүйнө элин тынч кылгын, анын ичинде Кыргызстан мамлекетибизди тынч кылгын. Балдарыбыз иймандуу адып ахлактуу болсун. Балдарыбызды туура жолго өзүң бекем кылгын я Раббал алемин. Ал эми биздин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Курман айт майрамына карата Борбордук мечитте окулган айт намазга катышты. Быйыл коопсуздук чараларынан улам баары аянтта эмес, мечиттерде окулмай болгон. Дуаана бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Айтыңыздар маарик болсун. Ошондой эле Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров телефон аркылуу сүйлөштү. Россия менен Кыргызстандын мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин, ошондой эле Евразия биримдигинин алкагындагы өз ара кызматташуунун айрым аспектилерин талкуулашты. Бул тууралуу Кремль кабарлады. Албетте эки президенттин сүйлөшүүсүндө биздин мигранттарга болгон жеңилдиктер жана тынчтык, достук мамилелери чыңалат деген ойдобуз. Эки элдин жана эки президенттин достугу чыңала берсин деген ойдо бирден лайк басып, жакшы комментарийлерди калтырып кетиңиз. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Ал эми Россиянын Казан шаарында өтүп жаткан БРИКС оюндарында Кыргызстандын Ушу Таолу боюнча курама командасы 3 медаль жеңди. Кыз келиндер арасында Элес Көкүмбек кызы кош байге күмүш жана коло медаль алса, Айсалкын Ташматова 3-чү орунду ээлеген. Жалпысынан Кыргызстандын курама командасынын байге куржунуна 12 медаль түштү. Анын 10 коло, 2 күмүш. Москвада жамгыр аябай көп жаагандыктан кээ бир жолдор тайгак. Андыктан айрыкча велокурьерлер этият болуңуздар. Ошондой эле Москвада айт күндөрү этият болуңуздар, себеби көчөлөрдө койлор жүрүшү күтүлүүдө. Мекенибизде жакшы жаңылыктарга келсек, Ташкенттен келген учакты тамчыдан ушинтип жакшы тосуп алышты. Мындан ары Ташкенттен учак шейшемби, бейшемби жана жекшемби күндөрү тамчыга каттап турмакчы. Бул да болсо Кыргызстандын экономикасы өнүгүп, аэропорттордун көбөйүшү жана авиа каттамдардын көбөйүшү өтө кубандырат. Жакшы сөздөрдү жазып, лайктан басып кетиңиз. Борбор шаарыбыз Бишкекте Дмитрий Бивол атындагы чоң бокс залы ачылды. Бивол Кыргызстанда туулган. Ал FBA, Super, IBO версиялары боюнча чемпион. Залдын ачылыш аземине Бишкек мэри, тим башчысы жана башка аткаминер спорт сүйүүчүлөр катышкан. Ошондой эле Европага жумуш издегендер дагы Береке.ру сайтынан жумуш тапса болот. Береке.ру приложениясы Google Play'де да бар. Маалыматты группалар менен таркатып коюңуз. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып, же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, датсыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'тан жазыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңыдан келген биздин мекендештерге 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан кайрылыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө
Аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.